Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytadi. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Ar biriңер ошол жерден өтөсүңөр. Сенин эгеңдин соңку чечими ушундай дейт. Бул аяттын чечмелениши мындай. Ар бир инсан тозок отунун үстүнөн өтөт. Андан эч бир инсан өтпөй калбайт. Бул жараткандын буйругу, ал сөзсүз аткарылат. Андан соң Аллах Кудайдан корккондорду ал көпүрөдөн аман өткөрүп, абийирсиздик менен жашап өткөндөр тозок отторуна ыргытылат. Аларга анчалык өтүнүп жалынышпасын, аларга эч жардам болбойт. Тозоктун үстүнөн өтпөйүн эч ким бейишке түшпөйт. Ибн Жарир Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисин мындайча айткан экен. Ал жерден бардык инсандар өтүшү керек болот дептир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Андан ары ал мынтет: Сират көпүрөсү бычактын мизиндей кырдуу болот. Алгач ал көпүрөдөн өтчү адамдардын тобу чагылгандын чарт эткендей тездигинде ылдамдыкта өтүп кетишет. Экинчи топ болсо шамалдын сокконундай ылдамдыкта өтүшөт. Үчүнчү адамдардын тобу өтө бир катуу чуркаган күлүктүн ылдамдыгындай тездик менен өтүп кетет. А төртүнчү топ тез баскан уйдун ылдамдыгы менен көпүрөдөн өтүшөт. Эмне себептен ат менен уй эскерилип атат бу жерде? Анткени бул жандыктар ошол доорлордо транспорт унаа катары колдонулган. Ошол салыштырууну адыркы замандын унаалары менен салыштырып карачу болсок, машина же мотоцикл жана башка унаалардын ылдамдыгын мисалдатканда эле кеп болууда. Андан кийинки топтордо адамдар топтоо менен көпүргө карай өтүү үчүн агылышат. Мына ошондо периштелер: "О Аллах, буларды сактай көр" деп жалбарышат. Бир ирет пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, Аллах андан ыраазы болсун, аялы Хафсанын үйүндө эле. Ошондо ал Бадр жана Худайбия согушуна катышкандардын эч кимиси тозок отуна түшпөйт деген экен. Анда Хафса, андан Аллах ыраазы болсун, Кур'анда Аллах мынткен эмеспи дейт. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Ар бириңер ошол жерден өтөсүңөр. Аллахтын акыркы чечими ушундай. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мынтип жооп берет: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Анан биз Кудайдан корккон такыбаларды сактайбыз. Абийирсиз, кудайсыз капырларды ошол жерде тизелеген калыпта калтырабыз. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кимдин 3 баласы болуп туруп алардын көзү өтүп кеткен болсо, ал ата-эне тозок отуна түшпөйт. Албетте Аллахтын убадасын эске албаганда дейт. Аллахтын кайсы убадасы? Ал эч кимгер тозок отунун үстүнөн өтпөй койбойсуңар. Бул силердин эгеңердин буйругу жана ал сөзсүз аткарылат деген Аллахтын убадасы. Демек, бул жараткандын айткан убадасы. Убада деген сөзсүз аткарылат. Мындайча айтканда, кайсы бир адамдар тозоктун үстүндөгү көпүрөдөн өтө бир оңой жеңил өтүп кетишет. Албетте алардын Аллага ишеничи болгон болсо, ыйман талаптарын аткарып жашаган болсо, 3 балалуу болуп, анан 3 тең каза болуп калышкан болсо, эгер балдар балакат куракка жетпей каза болушкан болсо, бул демек ушул ата менен энеге Алланын кылган мээрими. Өз канынан жаралган балдары каза болуп, анын азабын тартып, кайгырып, бирок сабыр кылып Алланы эстеп жашаган ата-энелерге кыямат күнү Сирот көпүрөсүндө Аллах аларга ырайым берип көпүрөдөн жеңил-желпи өткөрөт дейт. Аллах андай ата-энелерге мээримин төгүп, Сироттон тозок отуна аларга тийгизбей өткөрөт. Мындайча айтканда, Аллах ырайым берген адамдардын тобу деле баары бир Сироттон өтүшөт. Атүгүл Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дагы Сирот көпүрөсүнөн өтөт. Ар бир инсан ал көпүрөдөн өтүшү керек болот. Ал көпүрө тозок отторунун үстүндө жайгашкан. Мына ошол тозок отуна түшүрө көрбө деп Аллахтан тилейбиз. Ыйманы толуп ташкан адамдар ал көпүрөдөн өтө бат өтүшөт. Ыйман нуру андан сал азыраак адамдар көпүрөдөн басып өтүшөт. Ал нур алардын бармагынын учунда жаркырап турган болот. Ал нур бирде күйүп, бирде өчүп, үлпүлдөп турат. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам тозоктун үстүндөгү ал көпүрөнүн кандай экенин айтып келип, көпүрөнүн асты тарабында тозок отторунун тырмактары жалбыртап алоолонуп турат. Ал өрттүү тырмактар көпүрөдөн өтүп бараткан адамдарды чапчууга аракеттенишет. Ал оттон соймоңдогон тилдери дагы болот. Ал тилдерде адамдарга улам сунулуп, оп тартып турат. Өрттүү тырмактар көпүрөдө бараткан кээ бир адамдарды чарпып өтүп, тилип өтүп кетишет. Кээ бир адамдар отко карай түшүп кетет. Анан алар кийинчерээк оттон куткарылса, кээ бир инсандар отко кулаган бойдон эч куткарылбайт деген. Анан Кудайды бул ушул дүйнөдө жээрип жашаган капыр инсандардын көпүрөдөн өтүү кезеги келет.
Алар көпүрөдөн өтө албай ылдый кулашат дагы эч ким аларды куткарбайт. Ошондой эле эки жүздүү мунафык адамдар болот. Алар кезинде өздөрүн биз мусулманбыз дешкени менен эч кандай мусулман болбогондор. Анан алар бул тирүүлүктө билген, көргөн мусулмандардын нурлуу турпатын көпүрөдөн бат-баттан өтүп кетип атышканын көрүп, аларга жалынышат. Ошондо алар мынтишет. Бул Кур'андагы хадис сүрөсүндө айтылган. المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Ал күнү 200 эркектер менен 200 аялдар ыйман келтиргендерге бизге карагыла, нуруңардан пайдаланалы дешет. Аларга артыңарга кайткыла, ошол жактан нуруңарды издегиле деп айтылат. Алардын ортосуна ички тарабы ырайымдуулук, сырткы тарабы азаптан болгон эшиги бар дуал тургузулат. Суранабыз, бизди күтүп тургула. Тиги дүйнөдө силерди биз билчү элек, нуруңардан кичине болсо да алууга ракым эткиле дегенде периштелер качкыла, силерге берде орун жок, качкыла, өз нуруңарды издегиле деп кыйкырышат. Мындайча айтканда, жакшы, сооптуу жасаган иштериңер болсо, ошондон кичине да болсо нур жарык издегиле деген маани. Мына ошол күнү адамдардын жердеги жашоосунда акыретке карата жасаган жакшы иштери гана жарык нур болуп берилет. Ахирет үчүн жасалган жакшы ишиң ошол күнү нур болуп өзүңө келет. Тагы ошол күнү ортодо дуал турат. Бир тарабында жакшы иштерди жасагандар, экинчи тарабында жаман иштерди жасап азаптала тургандар. Ошентип 200-дүлөр мунафыктар ал күнү тозоктун эң бир чуңкур жерине чейин кулашат. Атүгүл иблис турган жерден дагы ылдый түшүп кетишет. Агайын эже карындаштар, Сырот көпүрөсүнөн өтүп атканда айлана көзгө сайса көрүнгүс кап-караңгы болот. Тим эле кап-караңгы түндүн түнү болот. Мурда айтып кеткендей, ар бир инсандын жакшы иштери гана ал караңгыда жарык нур болуп берет. Аллах субханаху ва таала айтат. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Анан биз Кудайдан корккон такыбаларды сактайбыз. А Кудайсыз динбезер капырларды чөгөлөтүп ошол жерде калтырабыз дейт. Таква деген эмне? Таква деген термин Куранда маселен кандайдыр туура эмес иш кыларда дароо Алланы жана анын жазалоосун эстеген адамдар. Алар жаратканды шунчалык бекем сүйүшөт, ошол жакшы көрүүдөн айрылгылары келишпейт. Анан алар эмне кылышат? Алар өздөрүн арамдан тыйышат. Эмне үчүн бул харам деп сурап отурбай эле, мунун себебин түшүнбөйм, бул харамдыкты кыла берем дебей эле өздөрүн тыйышат. Баары жөнөкөй. Аллах тигини муну жасаба дедиби, болду, ага ишенгин дагы аны жасаба. Бир адамдар болот, кандайдыр жаман иштерди кылып коюшат, бирок дароо Алланы эстеп тобо келтиришет. Мына ошолор Кудайдан корккон такыбалар. Тагы ошондой адамдар Сырот көпүрөсүнөн өтүп баратканда корголот. Ал эми көпүрөдөн ылдый кулагандар кийинчерээк периштелердин жана мусулман такыбалардын ошондой эле Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын өтүнүч ортомчулугу менен тозоктон чыгарылат. Айрым тафсирчилер, кээ бир сахабалар бул аятты мындай чечмелешкен. Кээ бир адамдар пейиш менен тозоктун ортолугунда калышат дешкен алар. Алардын ортосунда тосмо дуал бар. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Арaf тосмонун өйдө жагында баарын белгилеринен тааныган адамдар бар. Алар бейиш ээлерине силерге Аллахтын тынчтыгы болсун деп үн салат. Алар али бейишке киришкен эмес, бирок кирсек экен деп үмүт кылып турушкандар. Качан алардын көздөрү тозок жака бурулган кезде, о эгебиз, бизди залым, капыр адамдар менен чогуу кыла көрбө дешет. Аяттан маалым болгондой, ортолуктагы тосмодо баарынан кийин бейишке кирчү адамдар турат. Алар эмне үчүн мындай айырма болуп атканын дээринде түшүнүшөт. Бул аяттын Араф деген атынын мааниси Урф деген араб сөзүнүн көптүк формасы. Бул жерде ал сөз тозок менен бейиштин ортосун бөлүп турган чек, дуал дегенде маанисин берип турат. Ал чекте жакшы иштери менен жаман иштери тепе-тең болгон адамдар тирелип турушат. Бул эмнени билдирет? Бул деген ал адамдар жакшы иштери дагы, жаман иштери дагы өтө бир тепе-тең кылышкан дегенди билдирбейт.
Кээде адамдын жасаган сооптуу иштери аз эле болушу мүмкүн, бирок алардын баалуулугу өтө чоң болот. Кээ бир адамдардын жаман делген иштери көп болгону менен алардын салмагы аз болот. Анан ошол иштерди таразага тартып көрүшөт. Маанисин салмактап көрүп, экөө тең чыкканына күбө болушат. Андай адамдар эмне болот? Алардын кылган жакшы иштери тозокко түшүүдөн сактап калат аларды. Бирок жаман иштери бейишке өтүүгө мүмкүндүк бербейт. Ал адамдар анда эмне болот? Анткени менен Аллах залым эмес. أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Аллах момундарга тозоктугуларды көрсөтүп, аларга Аллахтын ырайымы тийбейт деп ант ичпедиңер беле? Бейишке киргиле. Силерге эми коркунуч дагы, кайгы дагы жок делинет. Ошол ортолукта кармалып турган адамдардын акыбалында эмне акылмандык бар? Бул да болсо Аллахтын аларга тартуулаган үмүтү. Ошол эле кезде Аллахка кайдыгер болуп жашап өткөндөрдү жараткан тозокко түшүрдү. Ал эми ортолукта турган адамдар бейишке кире албай турушат. Бейишке татыктуулар болсо көпүрөдөн өтүп кетишти. Беркилер болсо ортодон кезегин күтүп турушат. Анан үн чыгат дагы тозоктогу адамдарга карата айтылат. Куранда анын мааниси мындай айтылган: Жер жүзүндө жашап аткандагы тетиги адамдарды көрүп атасыңарбы? Силер чогуу эле жаман иштерди кылгансыңар. Силер ыргытылган жерге алар дагы ыргытылат деп ойлогонсуңар. Бүгүн биз өзүбүздүн ырайымыбызды көргөзөбүз. Карап тургула. Биз аларды силердин көзүңөрчө сактайбыз делинет. Аллах адамдарды Арафта мына ушинтип сактайт дагы Сират көпүрөсүнөн өткөрүп алат. Анан алар бейиштин эшигине жетип күтүп турушат. Же таква момундардан кийин бейишке киришет. Кудайга ишенбес капырлар дагы бир азапты тартышат. Аллах аларга тиги ортолуктагы туруп калган адамдар өзүңөр менен тозокто болот деп ойлодуңар беле? Биз аларды сактап калдык. Силер болсо бейишке татыксыз болдуңар. Силердин кылган иштериңер шунчалык жаман болду. Силердин ыйманыңар өтө эле кичине, аз болду. Силердин эгеңер өз кулдарынын эч кимисине зулумдук кылбайт. Мусулмандарга дагы, мусулман эместерге дагы. Эми мына ар ким бейиштин эшигине жетүүгө же тозоктун эшигинен кирүүгө татыктуу болот. Мен ушул жерде бир аз токтоп тынам кылып, баяндын акырында инсандын кылган жакшы иштерине дагы токтолгум келет. Малик ибн Динар деген инсан жашап өткөн. Өткөн кылымдын улуу алымдарынын бири. Алым болгонго чейин ал ууру болчу. Мурда арак шарап ичип мас болуп жүрөр эле. Аллах аны туура жолго салгысы келди. Бир күнү ал бир залим тирандын өз малайын эзип иштетип атканын көрөт. Малайы кедей эле. Кожоюн ага акысын бербей коет. Малик ибн Динар тиги кедейди аябай аяп, бул байкуштун акысын төлөп бер дейт. Кожоюну төлөөдөн баш тартат. Анда Малик ибн Динар өз чөнтөгүнүн акчасын баягы малайга берет дагы. Бүгүн кечинде үйүңө барганда кыздарыңа Малик ибн Динарга дуа кыл деп айтып коесуңбу дейт. Кыздары чын дилде Малик ибн Динарга дуа кылышат. Анан мезгил өтүп Малик ибн Динар үйлөнүүнү каалайт. Эч ким ага кызын берүүнү каалабайт. Анткени баары анын уур экенин, ичкиликке жакын экенин билишчү. Ошондо Малик ибн Динар бир күңдү сатып алат дагы, аны азаттыкка чыгарып, анан ошол кызга үйлөнөт. Аллах ага кыз тартуулайт. Анын аты Фатима деп коет. Бирок ошол кызы 5 жашында көз жумат. Малик ибн Динар кызын аябай жакшы көрчү. Көзү өтүп кеткен кызын эстеп курса болот. Убакыт өтүп, ал бир күнү түш көрөт. Түшүндө акыр заман болуп атканын көрөт. Анан түшүн мынтип эскерет. Алды жагымда өрт, жалын, арт тарабымда болсо бир чоң жылан мени кууп келатат. Аны мен андан качып жөнөдүм. Бир маалда бир жаракат турган экен, аны аттамакчы болсом ылды жакта тозоктун оттору алууланып турат. Артымда болсо чоң жылан кууп келатат. Анан күчүмдүн болушунча катуу чуркап деңиздин жээгине бардым. Ал деңиз өтө бийик деңиз экен. Анан анын жээгинен аябай бир улгайган карыяны көрдүм. Мени менен сүйлөшүүгө дагы алы жок, араң жан. Ал абышка мага тетиги жака кач деди. Мен ал көрсөткөн жака качып жөнөдүм. Аңгыча жардын ары жагында кичинекей балдар кыздар ойноп атканын көрдүм. Алар Фатима, Фатима деп кыйкырышты дагы атаңды сактап кал дешти. Анан мен кызым Фатиманы көрдүм. Ал мага басып келди дагы колун сунду эле, баягы чоң жылан жоголуп кетти. Анан кызым мага: "Атаке, тиги чоң жылан сиздин жаман иштериңиз. Алар өтө көп болуп кеткендиктен күчтөнүп сизди жалмап кое жаздады. Ал эми жолдо көргөн улгайган араң жан абышка, ал сиздин жакшы иштериңиз. Жакшы иштериңиз өтө эле аз экен. Ал алсыз болуп сизди сактап калууга дарманы жок эле. Жакшы иштериңиз өтө эле аз, жаман иштериңиз өтө эле көп экен" деп айтты. Анан кызым могул аятты окуду.
لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah'ta istegen üçün jana hakikattın түшкөнүнө ыйман келтиргендин жүрөгү жиби корко турган учур келдиби? Силерден мурунку китеп берилгендерге окшобогула. Убакыттын көп өтүүсү менен алардын жүрөктөрү катып калган жана алардын көбү бузукулар деген аят эле. Аллах баарыбыздын жакшы иштерди кабыл кылсын. Алхамдулиллахи роббил аламин. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп табанан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атамго деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.